Анан жүрөгүм булкуп алды дейт. Үйгө барсам дейт, чоң атамды мен атам өзүнүн атасына аба деп кайрылчу экен да. Анткени чоң атамдан улуусун ата деп тили чыккан экен, өзүнүн атасын аба деп. Абам дейт, босоого чыгып эле дейт, айкырыкты салды дейт. Балам, ай курбан, неберелер менен келинен айрылдык деп дейт. Эсим болуп туруп калдым дейт, несиз болуп дейт. Же ыйлашын билбейм, же сүйлөшүн билбейм дейт. Анан бир жагы ушунча күч келди дейт. Бир жагы карасаң, мага окшош эле башкалардын да аялдары, балдары, жакындары өлүп атат дейт. Өзүбүз курактагы кишилер өлүп кетти дейт. Ушундай элдин башына ушундай бир неме түшкөн эле дейт да. Оор күн түшкөн эле дейт. Анан ошо күндү баштан өткөрдүк дейт. Ошого көпкө үйлөнбөй жүрдүм дейт. Анан жанагы Балтабай Мырзаев деген командир атамдын бир тууган тайекеси болот. Күндөрдүн бир күнү келет. Сен эми Кудайга таарынасың, бул тагдыр экен. Кимдер өлбөдү бул кыргында. Сен үйлөнүшүң керек, балалуу болушуң керек, турмуш улантышың керек. Баягы Молдо Исак казы кандай киши эле? Ошонун эки кыз кылган баягы энелердин журтунда. Энелер да каза болгон, аталары да жок. Эме таяталарын мен бир тууган киши багып алып, ошо улуусу бой жетип калыптыр. Сүйлөшүп алып бир эле. Кыздар ошол алыста калып калбасын деп. Кыздарды өзүбүз жака тарталы деп. Деп анан ошол тайекеси ортого түшүп, атамды көндүрүп, анан ошол мен энемди атама алып берген экен да. Алдыга түшүп. Анан Ошондо сиздин апаңызга канча жашында үйлөнүптүр атаңыз? Ошондо мен апам ошондо канчада болуп калат? 20-жылкы болсо бир 15-16 барып калган болот да. Атаңыз болсо? Атам 40-ка такымдап эле калган болуш. 40 жаштарга. Дээрлик 20 жаш улуу экен да. Ооба, дээрлик 20 жаш улуу. Анан кийин энемдин сиңдиси Айымкан деген тайэжем, мен эжемден бөлүнбөйм деп атадан энеден ажырап экөө тоголок жетим калган, томолой жетим. Булардын апасы биздин таятабыздын 4-нчү аялы болгон экен. Кыргызда эме деп коет го. Акыркы аялды. Токол. Токолдон. А Токол жана Кытайдан келе жатканда жолдо каза болуп, карак титүүчү экен. Буларды узатып эки уйгур жигитти кошушкан мечиттен. Алар атчан келип, ошо кыш убактардын эмелердин кыйын заман экен, арчалардын түбүндө эле экөө үчөө буктурмада жатчу экен да, жалгыз жарым өткөн кишини тоношчу экен. Жолдо. Тоношчу экен, эгер сопротивление мындай каршылык болсо өлтүрүп да салышчу экен. Анан ошондо эскертилет, ушундай тоногучтар болот деп. Жанагы уйгурлардын тайэнебиз ошондо 3-чү баласы боюнда экен. Ай күнү кирип, Айымкан тайэжемди өңөрүп алган экен. Анан чапкылап келатканда күч келип, бойдагы бузулуп, тескери келип, анан жүрө албай жолдо өлөт. Азыркы Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун чек арасында өлүп калат. Тайэнебиз ошондо калган. Таятабыздын өлүгү Кабулдагы борбордук эмеге коюлган. Ушинтип энемдер азаптаптан тартышкан. Келип анан жакшы күндү мен атам менен жашагандан кийин көргөн да. Анан биздин атабыздан, энебиз менен атабыздан 5 кыз 4 уул туулган болот. 9 бир туугансыңар. 9 бир тууган болот, бирок бирөөсү 3 жашта каза болуп калган болот. 2 кыздан кийин Жанара деген эжебиз ооруп каза болуп калган экен. 4 уул 4 кыз чоңойгонбуз. Булардан аксакалдашып Азиз бүү деген эжем өтүп кетти. Анан Алим бүү деген эжем өтүп кетти. Исраил деген абам өтүп кетти. Исраил абам өткөндө андан кийинки аты Апсамат. Биз айтканда агаңыз да? Агаңыз. Оштукча айтканда акаңыз. Бир тууган акам да, бизде аба деп коебуз да. Анан андан кийинкиси Апсамат ошол айтып атат да, Исраил абам өткөндө. Мен атам балдары дейт, жашына карап кетип жатат, кезек мага келип калдыбы деп антип айтпагыз. Кезек
кээде кезек бузулуп калчу го дедим. Алланы Тамашалап ушинтип айтат да. ооба. Аксакалды ашып кетип жатабыз деп. Ошол анан экөөсү жашап, мен энем 94-төн өтүп өттү жашы. Атам 90 өттү. Анан бир кызык жери экөө тең узак жашады. Дагы бир кызык жери атамдын бир тууган иниси быйыл жайында туп-туура 97-тен 98-ге кадам коюп жаткан өттү. 97-тен. Абдулхак деп киши педагог, илгери истфакты жактан бүтүрүп кеткен. Райком комсомолдо биринчи секретарь болуп иштеген. Анан айыл өкмөт башчысы болуп иштеген. Партком секретары болуп иштеген. Эми жанагы Тажикстанда жарандык согуш убагына келели. Ошондо силер каякта элеңер? Кайсы жылы башталды жарандык согуш Тажикстанда? Жана тажиктер менен тажиктер өздөрү оппозициясы менен урушпадыбы? Ошол окуяларга келели. Бул Советтер Союзу чачырап кеткенде ар бир анын составында мурда болуп келген, анын тутумунда болуп келген элдер деп коелучу, Кыргызстан, Түркмөнстан, Өзбекстан дегенде 15 мамлекет өзүнчө өз киндигин кесип эгемендик жарыялады. Монобу чоң бактысы кыргыз элинин, биздин кыргыз элибиздин чоң бактысы Кыргызстанда бир да кишинин мурундан бир тамчы кан тамбай эгемендикке жетишти. Тажикстандын эгемендиги абдан чоң согуш менен эмелди. Колго тийди. Согуш менен Жетишилди. Башталышы согуш. Анткени мындай болот экен. Ошол кезде ар кимдин бир пикири болот да. Абдан исламдашкан мамлекет. Бир тобу чыккан, биз Ислам Тажикстан Республикасын курабыз деп. Дагы бир айрым улутчулдар чыккан, бул ачык эле Самарканд менен Бухараны тартып алыш керек. Афганистанда 30 миллионго чукул деп ошондо апыртып көбүртүп айтышчу да, тажиктер турат. Кыргызстанда 3 коронго чейин, демек ошо Баткен областы толук эле уруза болот дегендей. Түркмөндөрдө бар, Хорезм жакта бар, кыскасы Орто Азияда эң чоң мамлекет биз болобуз деп. Мындай топ да бар эле. Дем партиясы да бар эле. Растохез, Кайра Жаралуу партия абдан бир реакционный партия эле. Ошондон улам согуш чыгып кетти, баягы пикир келишпестик да. Бири азыркы бийлик калсын дейт, бири бул кетсин жоголсун дейт, биз өзүбүздүкү. Анан баягы Гиннестин рекордтор китебине эң узакка созулган митинг Душанбеде болду да. 2 ай болду. 2 ай кетпей. Ошо площадка райондордон кезектешип тамакташып турушту. Анан мен жашыргандан эми арадан андан бери 92-жылы башталган болсо, 91 башталып калды, 92 уже кызыл кыргын. Ошол биздин районубуз деле бир жолу тамак апарган. Кааласаң, каалабасаң апарат. Машинеге жүктөп бүтүн малды союп барганда эт бузулуп кетет деп букаларды. Анан бизде очоктордо тандырда моундай нандар жабат. Кап нан. Ошо митингге чыккандарга түшкү тамагылар кыйкырып турат. Бийлик кет, жогол дегендей мындай деп. Ким оозуна келгенди сүйлөп атты. Анан митингде бир-эки кыйкыргандан кийин киши өзүн жоготуп коет экен. Оозуна киргенди сүйлөй берет. Митинг массанын эмеси ошондой болот. Негизи жанагы массанын өзүнүн аурасы болот ошондой. Аура ошондой, туура айттың, абдан туура айттың. Баягы оозго киргенде эле оттоп дегендей, ошондо бизде Жергетал районунда аксакалдарыбыз айтчу, балдар, абдан кыйын кезең келип калды. Аркы күч келеби, берки күч келеби, колдон кесе чыкыргыла, чайыңарды бергиле. Үйдөн орун бергиле, жатсын. Тамагыңарды бергиле, жакшы күтүп агыла, жаман сөз айтпагыла. Биз бул топко кошулсак, кыргыздар эмеге кошулуп кетти. Можахеттерге кошулуп кетти деп сөз болот. Биз бияка кошулсак, бул кыргыздар өкмөттү деп
башканы айтпайт. Бул башка улут болгон үчүн атыбыз бөлүнүп эле айтылып калат. Ошого экөөсү менен жакшы мамиле кылабыз. Биз асандагы элбиз деп. Аксакалдар жакшы немелерди айтчу. Ошо согуш башталып, түштүк Тажикстанда Кызыл Кыргын болгондо башталганда мен бир кызык нерсени айтайын. Бизде айылдарда отряд, өзүн өзү коргоочу отряд самооборонalар түзүлүп калды. Биздин айыл эми чоң айыл, анан биздин айыл мындай 9 жылдын тому жаңы шаар деген. Бияка айылдарга кетет, бияка. Ошондо мени ошол биздин айылга ошо отрядка командир шайлашты. Мечитке алып кирип. Ушул болот деп жарайт. Бул тияктын тилин да сүйлөйт, өзбекче да сүйлөйт, ким келсе тил табышат деп. Мен корктум. Атылып кетиш жөн эле мүмкүн да. Анан мен макул дедим анан, элдин сөзүнөн чыга албадык. Анан айтты аксакалдар, балам, сен билесиң, курстук кылбаш керек, ким келсе. Куралчандар келет, аларга күч көрсөтө албайсыңар. Кегиле деп жакшы күтүп алып, биз тынч элбиз, эми кыргыздар жашаган жер. Макул болсо, ыңарга көнөлү не керек? Элге курал көтөрбөгүлө деп. Анан биз ошондо сүйлөшүп алып, колдон келсе, постто тургандар калпак кийгиле. Анан 20 жаштан, 20дан ылдый деле али бышалек. 20 жаштан жогору 50 жашка чейин ар поколение 2 саат турат. 20 жаш, анан 21 жаш, анан 22 жаш ушинтип кезектешип суткасына 12 поколение турат экен. 24 поколение 2 күндө турат экен. Кайра кезек келет. Бир күнү менин кайненем ошо күндөрү каза болуп калды. Айылда чырак жок, свет. Арыракта Өзбекстан авиациясыны сурашкан, авиация келип бомбалап, жанагы чоң анкер темир эмелер болот го, электр эмесинин зымдарын тартылган. Ошонун бир экөөсү кыйратып салган экен. Эң бийик тоонун башында кыш күнү аны ким жасайт? Республика согушчан болсо. Эч ким жасай албайт. Свет сыгабыз. Ошо мен ошол жакта жүрөм, анан келип калдым түндө. Кайненебизди койдук, бейиш огорду коюп келсем, мага балдар барды посттон. Келдиңизби? Келдим. Мына жакта балдар сайда дейт. Бир 11-12 кишини токтотуп турат. Эптеп жалынып токтотуп турушат. Кана сиз барып сүйлөшүп көрүңүзчү. Барсам, булар жанагы эмелер. Өкмөткө каршы күч. Ар жактан өкмөттүн күчү кууп келатканда булар жашынышка жай таппай, улам Жегетал акыркы районда бизден Тамдыкол аркылуу же Баткенге кирип кетиш керек. Же Карамык аркылуу Чоң Алайга. Же Жыланды аркылуу Памирге кирип кетиш керек. Үчөө тең кыйын. Мында эми Чоң Алайга жол ачылып калды. Анан канча группаны көчкө алып кеткен, канчасын карышкы жеп кеткен керек болсо. Жазында көчкүн астынан чыккандар болгон, куралдары менен, өлүктөр. Аны мен барып сүйлөштүм. Сүйлөшсөм, куралдарыңарды кайка коесуңар, койгула бекитиле. Биздин айылга макул болсо бир ок кирбесин. Биз тынч элбиз. Ач калсаңар курсак төгөзөбүз. Ушинтип алып келип ушуларды аксакалдарыбыздан бекитип, ар кайсы үйгө бирден бөлдүк. Топ турбасын деп. Бирок бирине айтпадык, сен шериң баланча үйдө деп айткан жокпуз. Керек болсо бир үйгө апарып, мен атын айтпай эле коеюн, бир жакшы жигиттин. Уюнун аштоосуна акырына саманды төгүп, чөптү үйдөн журкан төшөк алып чыгып шу жерге кокус бирөө издеп келсе, бул колго түшүп калса, бул да атылып кетет үйдүн эси. Абдан коркунучтуу маале. Шинтип жазга чыгарганбыз. Мындай болгон. Абдан оор күндөр өттү. Мына эл ошондо анан үркүп 6 ай ашык блокада деп коет. Блокада, биз Ленинград блокадада курчоодо деп укчубуз да. Райондон эч ким чыга албайт, эч жака бара албайт. 6 айда канчалык запасыбыз да түгөйт экен. Анын үстүнө союз чачыргандан кийин кыйынчылык башталып калган. Үйлөрдө нан жок болуп калат. Чырак жок, чай жок, самын жок. Баары жок. Тыйын бар, мал бар. Эт менен эле жашап болбойт экен. Анан Кудайга шүгүр ошо кезде
Кыргызстан деген мамлекет бар. Улуттуу кыргыз ел жашайт. Чегарадан кыргыздар ээн эркин өтүп, малын алып өтүп, бияктан кыргыз боордошторубуз барып, будай алып барып, малга айырбаштап. Анан бизде жемиш болот, алма болот, жакшы болот. Айырбаштап. Эл бир чоң мындайча айтканда ачкачылыктан неме болуп кутулду мындайча айтканда. Сакталып калды. Сакталып калды. Анан Кыргызстандан барган КАМАЗдар кээде тизилип, Өзбекстандан, Кыргызстандан баягы 5-6 тажик райондорго чейин тамакташып турушту. Бул жерде кыргыз элинин тажик элине көрсөткөн сыйы, урматы асма менен жердей да, аралык, бийик. Ошол Тажикстанда согуш болуп жаткан маалда Феликс Кулов барган. Медеткан Шеримкулов барган. Медеткан Шеримкулов барып телевидениеде ыйлап жатканы мен кечинде үйдө көргөм. Акбор Алатоо дегенде Акбор деген маалыматтык программа бар. Ошондо бир жерде бир аңгекти көргөздү, бир эмени, коктуну алып барышты. Ишенсең, баягы не дейт эми, сайдын ташындай адам өлүгү. Эркек да бар, аял да бар, бала да бар. Анан жанагы журналистинде эме жакындатып татканда көзү да, мурун, таноо, ооздордон куттар быжырап чыгып атат. Куттап кеткен Шеримкулов тажик телевидениесинен тажик элине кайрылды, орусча кайрылды. Токтоткулачы деди. Токтоткула. Мен чыдабадым деди. Ошол киши сүйлөп жатканда жанагы кадрларды көрсөтүп турду да. Көрсөтүп турду. Ал жак өзү кайнаган ысык жакта. Кээде 45-тен жогору кетет да. 50-ге такымда барган чөлдөр да. Ошо түштүк Тажикстанда абдан кырылыш болду. Мени менен армияда бирге болгон Мирзажан деген жигит бир күнү качып келди. Качып келип, Тажик. Мен дейт, эркектерди Кулябтыктар келип дейт. Ошондо Куляб областы эмеде калды, Курчоодо калды. Бияктан түштүк Тажикстан, бияктан Памир, бияктан Вакшөрөнү, Куляб ортодо, нар жактан Афганистан, булар байкуштар. Ачта калды. Телевизордон көрсөтүп атты. Бирдемелерди жеп, жөп жадык, курсактар көөп кеткен, жарылып жаткан. Ач адам ач калгандан кийин аркайсыга барат экен. Анан ошолор өкмөт тарап болуп да, Имамали Рахман ошо түбү Кулябтык. Согуштун жүзүн көрсөтпөсүн. Ошол кыргыз элинин сунган колун эч качан унутпаш керек. Мына түштүктө бир окуялар болуп кетти. Кийин ошол окуялар жаранды согуш бүткөндөн кийин кайра сиз тажиктер менен сүйлөшүп атасыз. Алар ошол жөнүндө эмне дейт? Акыл эстүү интеллигенция бар да буларда да. Эми албетте. Эми баягы элдин ичинде баягы бир кумалак, бир карын майды чиртет дегенде акмактар болот. Ар кайсы элде болот. Бирок буларда тарыхый эл, тарыхы терең эл. Акылманы бар. Абдан бир мыктылары бар. Ошол баягы элдер качып келип жүргөндө биздин айылда бир Райымбек Апаров деген аксакал бар эле. 5 олур ажыга барып келди, ажеке. Көп жыл болду өтүп кеткен. Илгери биз колхоздун башкы бухгалтери болуп иштеген да. Анан ошол түштүк Тажикстан менен байланышы жакшы экен. Ошо кишинин үйүндө 156 киши келип канча күн жашаган. Мына. Үйгө 4 киши конок болуп келсе, бир жумада үйдүн ээси мүмкүн безилдейт. Жүдөп калат. Анан конок өзү деле өзүн неудобно сезип калат. Биз ушунча 4 киши, 6 киши ушунча күнөн бери. Айла жок, алар эчтекеси жок. Кыштын күнүндө жанагы Беларусь тракторлордун тележкасынын үстүнө отуруп келишкен. Мен өзүм көзүм менен көрдүм постто турганда. Суук кыштын чилдеси, ал Беларусь трактордун тележкасы борту жапсы болот.
Ошо темир борт тегерек чети да астта эптеп бирдемелерди жаздык көрпө төшөктү таштап үстүлөрүнө болгону брезент тартып коюшкан шамал тийбесин деп. Биз Жармазар деген айылга барабыз. Жол көрсөтүп койгула дейт. Кимге барасыңар? 2-3 кишинин аттарына ташты. Ушундай деп. Дагы бир ушундай трактор келди, биз Чоң Кыргыз деген айылга барабыз. Кимге? Электросеттин жетекчисинин үйүнө барабыз. Ал менен тааныштыгыңыздар барбы? Менин балам экөө дос эле, экөө илгери институтта кошо окуган экен. Балам айткан Чоң Кыргыз деген жерге барсаңар, ушундай Жаборов дегенге барасыңар, азыр сетевойдун жетекчиси, электрдин жетекчиси. Демек бир телешка адамды алып бакты да үйүндө. Биз посттон өткөрүп аттык. Биздин айыл посттон өтүшчү. Анан Тамдыкол деген жерге өтүп, баягы каршы кырга жем болуп, көчкүн аста калып, үшүк алып, баягы жанагы Тескей деп коебуз. Тескей жака өткөндө Сөгөт, Жыланды деген айылдар бар. Ошо бизде элдин оозунда барса келбес деп коет. Кыштын күнү барган киши же каршы кырга жем болот, же үшүк алат, же көчкөп кетет. Ошо барса келбес жолго барып, бир канчасы бутты алдырып, берден кесилип, үшүк алып тизеден бизде ооруканада жаткандар болду. Тажик балдар. Деп ошо жанага келсек, жанагы тажик интеллигенция акындары ушуга баа бердиби? Ушуну сиз сүйлөшөндү атпайсызбы? Ошону айтсаңыз. Мен андан кийин да шаарда болуп жүрдүм. Ушул силердин элге рахмат дейт. Ушунча мына орустун тилинен айтканда тупикте, камоо жердесиңер дейт. Чет жерде. Барга жетсе силерге жетиш кыйын дейт. Ошол жерде жашаганыңарга карабай дейт. Ушунча көп элди дейт. Бир 250 миңге чукул эл кириптир. Бул оңой элби? Чүйдөгү эң чоң район азыр Сокулук району. 200ге жетпеген эл бар азыр, 200 миңге. Ошончо эл мектептерди алып коюшту. Чайканаларга. Анан бирок элдердин көңүлү түтпөйт. Үйлөрүнө алып кирип эле. Кадимки ошо үй бүлөнүн мүчөсү катары эле. Кыздары, келиндери бая камыр жуурушуп, үйдү тазалашып, балдары мал карашып дегендей, кар күрөп дегендей. Муну түшүнгөн катмар бар, ушунча ыраазы болушат, дагы эле ыраазы болушат. Айтып жүрүшөт. Бирок кечеги Баткендеги чек арага байланыштуу мен интернеттен окуп аттым, кээ бирлер азуу созуп. Биз тараптан деле сүйлөнгөндөр болуп атты. Эми мындай ойлонуп сүйлөш керек да. Улутту дөңүнөн кыргыз жаман деп айтыш болбойт. Өзбек жаман деп болбойт, мүмкүн эмес да. Ал бир эл, ал мазар ал. Мазар. Арада болот жанагыдай. Билимсиз, акылы жетпеген, тарбия көрбөгөн. Көчөдө эле көрүп жүрбөйбүзбү? Бирөө көргөнгө салам айтып кетип атат. Бирөө ичип алган ийини менен бирөөлөрдү сүзүп, аял кишилерди да Теңселип баратат. Теңселип араң баратат. Ушундай эле сөз да. Эми кандай деп элестетесиз өзүңүз ушу кыргыз-тажик аябай тарыхын, адабиятын, тилин эки элдин тең жакшы билесиз. Эми келечегибиз кандай болуш керек? Ушу эки кошуна эл кантип жашаш керек сиздин оюңуз боюнча? Мына азыркы бийлик келгени чынын айтканда ушул чек арага катуу киришти. Мен мындай айтмакчымын. Аскар Акаев абдан чоң илимпоз. Абдан чоң илимпоз. Төбөсү дүйнөгө көрүнгөн илимпоз. Бирок жетекчилик жака жок экен. Ошол тажиктер менен урушуп жаткан маалда Өзбекстан границасын тосуп алды. Кыргызстанды качып турду. Ошол кезде Кыргызстанды эми кырса деле чыгат эле. Бир 5-6 КАМАЗ баягы сетка чыгабы, тикенек сым чыгабы тосуп коюш керек эле. Пост коюш керек, кирсе бир жерден кирсе. Өзбекстан ал тургай ошо чек арасына миналарды көмдү. Тажик телевидениесинен көрсөтүп турчу, радиодон берип турчу. Өзбекстан жака койлор өтүп, баягы минага жарылып. Же койлор өткөн болсо, коюн уюн айдап өтөм деп минага жарылган кишилер болуп атты. Аттар да, иттер да жарылып атты. Биз тойлоп жүрдүк да. Башта, маселен,
менин балама там курушка бир жерден чек беришсе, ал 4 соткабы, 6 соткабы мен башта казыкка калат. Туурабы? Мен там куруштан мурда казыкты кагып, аркы кошуна менен маңдайдагы оң жак, сол жак, желке жактагы кошуналар менен карап, чек араңды белгилеп аласың. Анан там курасың. Кайерге үйүң курулат, кайерге сарайың, кайсы жерге отунга же болбосо дараткана дегендей. Аскар Акаевичке жарабады. Андан бери деле тийди качты болуп келди. Бул арада канча эки тараптан деле канча кишинин каны төгүлүп кетти. Анан мен өзүм түздөн түз баткенде болуп көрбөдүм, ошо окуялардын үстүнөн чыкпадым. Мындай болду дейт, тигиндей болду дейт, бул тарап тиякты, тияк тарап угуп турсаң, тигилердин көзүнөн кан агат, мынтип коюшту деп. Бүгүнкү бийлик кайраттанып, белди байлап, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, айрыкча экөөсү. Бул киши премьер-министр, Нозам премьер болгондуктан, анан Коопсуздук комитетинин председатели болгондуктан абдан катуу киришип, кече мына Садыр Жапаровдун өлкө башчысынын билдирүүсүнө уктук. Камчыбек Ташиевдикинде барып келгенден кийин кагаз маселелери калды эми. Но тил жалпы тил табыштык дейт. Буюрса тил табышып чек ара болсун. Жок, эми ал бийликтин айтты. Сиз өзүңүз позицияңызды айтсаңыз, кантиш керек? Чек ара керекпи, кереги жокпу? Же мынау Европа мамлекеттеринде бир шарттуу чек ара болуп, эл илгеркидей карым катташта жашай бериш керекпи? Ошол жөнүндө айтсаңыз мен сиз. түшүндүм. Мага койсочу, мага койсо мен ошону менин оюмда жүрөт. Ушу Орто Азия мамлекеттериники бул мындай формалдуу түрдө эле чек ара болуш керек. Жанагы Берлинский стенага окшош көтөрүлүш керек. Азыр Америка, Мексика менен дуал жасап атпайбы, анын да кереги жок. Билсин мына жер чек ара. Кыргыз эркин казакка кирсин, өзбекке, тажикке кирсин. Түркмөн келсин, тажиктер кирсин, өзбектер кирсин. Биз бир тууган элбиз. Ошондо маселен мына азыр базарга барсаң, айрым бир жакшы жемиштер ошо ысык жерлерде өсөт. Кыргызстанда Жок, бизде өспөйт да. Түштүктө бар, бирок биякта өспөйт. Маселен, курма асман башында. Тажиктер сата албай жатат. Уйга берип атат. Курма, кадимки курма. А биякта алтын катети. Жүзүм, анар асман башында. Бул эле жейт экенбиз, конок келет, бала бакыра жейт, той тамаша. Эми жалпы эл кыйналып атат да, жөнөкөй эл, туурабы? Жөнөкөй эл. Тажиктин деле жөнөкөй эли бар, казактын жөнөкөй эли бар, өзбек жөнөкөй эли канча миллиондогон. Ооба. Туурабы? Мына чек аралардан астынан туннель казып атышат. Ооба, туннель казышты. Тиричилик жашаш керек да. Ооба. Бул туннель казыш, бул оңой иш эмес да эми. Эми ошону айла жоктон казып атат да жөнөкөй. Айла жоктон күнү түнү о туннелди аба болсо экен. Кыйналып ошо топуракты алып чыкты. Эми ошол менин жеке оюм боюнча ушу биздин Орто Азия элдеринин аң сезими көтөрүлүп, биздин элдердин анан ынтымакта жашап, ошо Европа Союзундай болуп, эркин кирип чыгып, жумушчу күчү, капитал, эркин кирип чыккан мамлекет болушубуз керек да. Ошондой бир мамлекеттердин бир ошондой аймак болушубуз керек. Менин оюмча. Анан кийин тирешкенде тиреш кайра эле тирешти жаратат. Ооба. Каршылык көрсөтсөң, сага бирөө каршылык көрсөтөт. Сен сөксөң, сени бирөө андан ашырып сөкөт. Анан ушундай бир заман келди го деп ойлойм да мен. Эми баягы эмоцияларды артка ташташ керек азыр. Украина эмне болуп атат көрүп атабыз бир эл. Сирия эмне болду көрүп атабыз, туурабы? Бул сабак болуш керек баарыбызга. Эми мындай да. Кошуна баягы кыргызда айтылат го, алыстагы туугандан жакындагы кошуна өтөр деп. Бир мурнуң канайбы, тайып жыгылып түшөсүңбү? Алыстагы бир тууганыңдан көрө ула каласыз. Босо колош кошунан келип колтуктан көтөрөт. Жакшы жаманыңда жаныңда турат. Ошол жаныбызда тура тургандар, ошо казак, өзбектер, тажиктер, аларга биз ушундай да. Мисал кайсы бир нерсе бизде көп да тек апарышыбыз керек. Ооба. Бизде ашыгы менен мисалы. Ашыгы менен. Бизде кийим тигүү индустриясы абдан өнүктү. Кийим тигүү. Ушу азыр кыргыздар деле шивея деп коюп атат. Орусиядан бери ачып жиберишти. Тажикстан маселен бизге жете албайт.
жанагы жер иштетип дыйканчылык продукциялары алар сата албай, байкуштар ысыкта мээси күйүп күнгө сата албайт. Пайда жок. Биз ошону башка жактан алыстан келет, чет өлкөлөрдөн келсе, Өзбекстандан келет. Латын Америкадан бери ташып атпайбызбы? Биз кымбат кашына алып атабыз. Канчалык алыстан ташылып келсе, ал жол кире кымбат болот. Şu товардын уже продукциянын үстүнө кошулат. Жол кире. Ынтымакка эч нерсе жетип болбойт. Эчтеке жетпейт. Ошо Союздун кезинде деле болжол менен биз билчүбүз, Жергетал менен Чоңалай Унжунун суусунан кесилишет эме. Ошол дагы эле ошол жер болуп атат. Бул жерде эмоцияны ташташ керек. Анан ошо кошуна айылдардын элдерин, айталы тажиктин айылы менен кыргыздын айылы аксакалдарды тезден жолуктуруп ушулар чогуу чечиш керек. Мечиттерде намаздар окулуп. Ошол эки кошуна айыл ынтымак болсо, бияктан көлдө нарынан жете Каракулжа алар менен байланыш жок да, алыста да. Көрбөйт деле, кээ бирөө барган эмес, билбейт. Кошуна менен кошуна жакшы болуш керек. Мен маселен оң жак, сол жак кошуна менен мен чай ичип, мен жакшы болушум керек. Сиз өзүңүз жеке пландарыңыз кандай? Мына тажик адабиятын, кыргыз адабиятын, орус адабиятын, казак адабиятын жакшы билесиз. Эми өзүңүз дагы мына аксакал жаш келип калдыңыз. Өзүңүздүн кандай жеке пландарыңыз бар эми азыр? Мен чыгармачылык жакпы. Чыгармачылык эмне кылайын дейсиз? Мына сизде эбегейсиз запас жатат, котормолор турат. Тажик адабиятын котордуңуз. Өткөндө Facebook'ta boş çemadandan pazarlık деп birдеме бердим да. Абдан кызык окушtu да. Анан мындай чемодан менде экөө деп бердим да. Кес берип турам. Дагы бир базарлык депчи. Бир топ барактарым бар Facebook'ta. Кызык окушtu. Менде эл озеки чыгармачылыгын чогулткан эмелери бар. Элдик. Бул байлык. Мен муну болсо балким өзүмдө деле барбы? Бейшогу Жээнбай Мукамбаев укмуш киши экен. Айылма айыл жүрүп, көчүгү жоруп, атчан тагы Мургапка чейин барып, Жергеталга чейин барып, айылма айыл кыдырып, эшикме эшик жүрүп, ошо жергеталыктардын макал лакаптарын, кошокторун, өлөңдөрүн, ырларын, озеки чыгармаларын жазып жүргөн. Бирок ал киши капкагында ачкан эмес. Менде бир топ бар. Анан мен бала кезде эле ырда жазып коюп жүрчүмүн. Анан кез мына газетке өзү газетте иштейт, ырын чыгарып экен, мен баспайм. Жүрүп басып коем да. Бирок жакшы ойлор айтылат. Аңгеме жазчумун. Баягы жылы бир аңгеме жарыш болуп, баягы Түрксой, Кыргызстан жазуучулар союзу, Жаңалатуу журналы болуп. Эрдоган ошол кезде Түркиянын премьер-министри болчу. Бул каржылап. Ошондо мен экинчи орунду элегем да. Абдан көп киши катышты. Тажиктин адабиятынан которуп жүрөм. Абдан көп котормолор гезит журналдарга убагында чыгып кеткен. Абдан көп котормолор. Мына эми сөздүн акырында аябай бул өзүнчө чоң сөз, ушу бир тажиктин классикасынан өзү жатка билген ырлардан бирди айтып берип коюңуз эми. 4 сап. Бул чоң тема болуп кетет азыр. Мирзо Турсунзаде мен абдан барктаган. Бул киши Лениндик сыйлыктын, СССР мамлекеттик сыйлыгын, Тажикстан мамлекеттик рудак сыйлыгын лауреаты. Бул киши Азия, Африка элдеринин достугу баягы бирикме дейт беле, ошонун председатели болуп турган. Анан академик наамы бар. Тажик эл акыны. Айтматовдун абдан жакын досу. Жанагы Чыңгыз Айтматов 76-жыл болуш керек эле. Кыргызстан адабият маданият күндөрү Душанбеде өтүп калат, Тажикстанда. Ошондо Ленин атындагы мамлекеттик университеттин студенттери, окутуучулары менен жолугушуу учурунда анан ошо Турсунзаденин мындай бир сөзү бар да. Дүйнө дейт, дүйнө эли дейт, эки чыңгызды билет дейт. Бир чыңгыз дейт, буту тийген жерди дейт, адам каны тизеден агып дейт. Каңырсып талалар
қан жыттанып, өлік жыттанып, бұл Чингис хан Темучин дейді. Шынтіп дүйнөгүдө өзүнүн атын төлгө калтырды. Дагы бир Чыңгыз бар дейді. Бұл өзүнүн ушундай бир гумандуу чыгармалары, прогрессивдүү чыгармалары, ушундай бир наваттай ширин чыгармалары менен дейт. Дүйнөдөгү китепканалардын төрүн ээлеп алды дейт. Бул Чыңгыз дейт, Айтматов Чыңгыз. Мына менин жеримде отурат, менин досум деген да. Ошо Айтматовдон жылмайып телевизордон бир көргөнбүз да. Анан ошондо суранган экен. Манасты кутурбойсуңар деп. Манасты. Тажикче кетип. Манастын кийин аялы тажиктин кызы болгонго деп. Мен бул жөнүндө очерк жазгам. Интернетке да чыкты, бир топ гезиттерге чыкты. Ошол Манас эпосун Аслам Адхам деген 77-жылы Жегетал райондук коммунист газетасынын редакциясында отуруп отурду. Атайын келген. Ал кыргызча Манас өзүнчө жанагы Сагынбай Орозбактын варианты, Саякбай Каралаевдин варианты. Китеп түрүндө чыгып кетелек деп, типографияда басылып жаткан жерден барактарды бөлөк-бөлөк апарып, ошондо туруп которгон. Анда барганы айрым бир сөздөрдү которуш кыйын болсо, ошону кыргыз балдардан сурайын. Булар чыгармачыл инсандар. Мен отурган бөлмөдө которгон да. Анан ошо Турсунзаде жөнүндө сөз болду, мен шундан баштадым. Ошо кишинин Жони Ширин деген поэмасы бар да. Сооронбай Жусуев менен Сүйүнбай Эралиев бири ардагым асыл жубайын деп которгон. Орустар моя любимая деп которушкан. Анан бири болсо асыл кечим деп которгон. Анан ошо экөө тегин мен окугам. Окуп жүргөм. Анан булар орусчага которулуп, Турсунзаденин сөзү бир наваттай эми. Тем более аялына арнап жазып жаткандан кийин сөздүн бүрүн гүлүн терип жазганда Аселин. Анан өзү укмуш чоң акыл. Орусчага которулуп, орусчадан кыргызчага которулганда баягы эле килем, бирок тескери түшүп калды. Шорпосунун шорпосу болуп калды да. Шорпосу деген. Мен шундан ал кишилерге шек келтирбейм, талантына укмуш чоң акындар болчу. Мен ушу тажик тилин жакшы билип, тажик ичинде өсүп калгандан которуп көрөйүн дедим. Ин кадар жангам макун. Ин кадар бехуда тилтангам макун. Гашта дар сафар боз омадам. Боз бапеши тубу парвоз омадам. Кейип кепчип ачууланба асылым. Жок алдыңда менин эч бир жазыгым. Мен арытып жүрүп дүйнөнү, кайра келдим сага отурган үйдө. Бирден куплети да.